Айылдын көчөлөрүн кантип ыңгайлуу жана коопсуз кылуу керек? Бул Кыргызстандын түштүгүндөгү Ак Жар айылынын тургундарын абдан тынчсыздандырып жүргөн маселе болчу. Күндүз Ак Жарда жашаган чоң адамдар жана балдар өздөрүн ыңгайлуу сезишчү. Бирок караңгы киргенде айылда көчө жарыгы жок болгондуктан көптөгөн айылдыктар эшикке чыгуудан коркушкан эле. Түндөсү биздин мектепте биздин айылда көбүнчө мындандай иш-чаралар өткөзүлүп, ошолор иш-чара бүткөндөн кийин үйүнө кайткан учурда караңгы болуп калгандыктан же болбосо сөзсүз бирөө барып алып келиш керек болот балдарды же кыздарды. Же болбосо кары картаңдар болсо дагы жанында коштоп жүргөн адам керек болот да. Ал эми түнкү жарык коюлса бизге андай өтө деле жардам керек эмес. Бала деле кыз деле өзү үйүнө жетет деп ойлонуп мен Мына айылдын 11 көчөсү караңгы мезгилде жарык болуп калды. Жергиликтүү калк муну чоң жетишкендик жана жакшы жышаан катары кабыл алууда. Анткени азыр балдар үчүн эртең менен мектепке баруу же кечинде сабактан кийин кайтып келүү коопсузураак болуп калды. Жакшы жарыктандырылган көчөлөр жөн гана ыңгайлуу нерсе эмес. Бул коопсуздук анын ичинде аялдар менен кыздарга карата зомбулукту да алдын алууга өөлгө түзө турган нерсе. Бүтүндөй айылды жарыктандыруу боюнча мындай чоң долбоордун ишке ашышына жашоочулар чоң салымын кошушкан. Тагыраак айтканда, мындай жыйынтыкка демилгелүү топтун аракетинен улам жетише алышты. Активдүү жарандар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын каражаты жетишсиз экендигин түшүнүп, көйгөйдү чечүүнүн жолдорун издей башташкан. Коомчулуктан сурамжылоо жүргүздүк. Ушул түнкү жарык керекпи бизге дегенде элдердин 98% ошол биздин демилгени колдоого алышты. Айылдыктар менен бирге иштөө, долбоордук жана сметалык документтерди даярдоо, юридикалык татаалдыктарды макулдашуу Ак Жар айылынын тургундары үчүн бул жаңы иш. Бирок алар андай нерсени үйрөнүштү. Анткени аларга USAIDтин жигердүү жарандар долбоорунун адистери жардам беришти. Демилгелүү топтун катышуучулары маанилүү нерсени белгилешти. Адистер аларга даяр чечимдерди бербестен, жөн гана багыттап, өз алдынча чечим чыгарууга көмөктөшүшкөн. Бул процессти ишке ашырууда албетте айрым каталар кетирилди. Бирок ушундай жол менен айылдыктар жергиликтүү көйгөйлөрдү биргелешип чечүү боюнча баалуу тажрыйбага ээ болушту. Бул жигердүү жарандар долбоору маселени кантип чечиш керек, көйгөйдү кандай аныкташ керек, ошонун ишке ашыруу жолдору кайсыл жакта экенин бизге окутуу аркылуу, тренингдер аркылуу, семинарлар аркылуу көрсөттү. Керектүү жабдуулардын бир бөлүгүн долбоор камсыздады. Ал эми ресурстардын жетишпеген бөлүгүн айылдыктар өз алдынча чогултушкан. Каражат табууда жергиликтүү бийликке, мамлекеттик организацияларга, ошондой эле жалпы коомчулукка, анан ушул айылыбыздан сыртта жүргөн мигранттарга кайрылдык. Чет өлкөдө иштеген аял кыздар, уул кыздар, карындаштарыбыздан бери кыз башым менен карабай, мен ушу айылыма кичине болсо да салым кошуп калайын деген ниетте 1000, 2000, 10 000, 5000, $100, $200 колдорунан келишинче салым берип атышат жакшы. Бул жерде эч кимди түрткү берип аткан эмебиз жок, мындай күчкө салып жанагы эме жок. Өздөрүнүн добровольный берип аткан эмелери бул. Эч биздин салымыбыз болуп калсын деген ниетте берип атышат. Демөөрчүлөр да жакшы жардам беришти. Булар мисалы Канатбек Сыдыков сыяктуу адамдар. Ал жашаган көчө улуу ата мекендик согуштун ардагери болгон, анын атасынын атынан коюлган. Ошондуктан ал 20 000 сомду салым катары кошту. Коңшу көчөнүн аты аталган башка ардагердин уулу Кубатбек Маматемиров да ошондой салым жасады. Проект өтө чоң болгондуктан сал акча каражат жетишпегенден өзү салым кылып столболорду өзүбүз отургузуп алып атабыз. Мына көчөгө адамдарды чогултуп, көйлөгөнүн каздырып, отургузуп ошол жерге. Ушул ойго отургузуп, ошолорго жардам берелди ташы проектиге. Анан зым тартканда ошо зымдарын кошо тартышып, керектүү өзүнүн элден кандай жардам катары колунан келген немени ошо элге салып, кошуналарды ошо көчөдөгүлөрдү агитация кылганы үндөп атам ошо. Мени да тартышты, мен өзүм да кызыктар элем, с удовольствием кошулдум. Ар бир трансформаторго бирден электр счетчик алганбыз, документтери даяр. Мисалы үчүн бул трансформаторго бир счетчик коюлат, мындан көчөлөргө таркалып кетет. Мындан алынган светтин иштеген акчасын айыл өкмөтү төлөп берет.
Мен бул демилгелүү топко, Ак Жар айылындагы демилгелүү топко кошулуп калганымдын себеби бул түнкү жарыктандыруунун бизге кереги өтө чоң. Анткени бул айылдын ичиндеги көчөлөр караңгы. Кээ бир учурларда бизге түнкү вызовдор болуп калат, чакыруулар. Ошол мезгилде караңгы көчөлөрдө жүрүш өтө кооптуу. Эми медиктер дээрлик күнү түнү айылдыктарга чакырууларга бара алышат. Бул медициналык жардамдын сапатын, демек, Ак Жар айылындагы адамдардын жашоо сапатын да жакшыртат. Демилгелүү топтун баардык иши айыл өкмөтү жана жергиликтүү кеңеш менен биргеликте жүргүзүлдү. Айыл өкмөтү долбоордук сметалык документтерди түзүү боюнча тапшырык берип, демилгени колдоого керектүү каражаттардын бир бөлүгүн салым катары кошту. Айыл өкмөтү демилгелүү тобунун мүчөлөрүн мониторинг жана иштерди кабыл алуу боюнча комиссиянын курамына киргизди. Түнкү жарыктандыруу айыл өкмөтүнүн негизги иштеринин бири болуп эсептелет да. Бирок ошону аткарууга бюджеттин тартыштыгына байланыштуу өзүнүн мүмкүнчүлүгү жок эле. Бирок мынау долбоор, USAIDтин долбоору ишке ашып, айылда демилгелүү топтору түзүлгөндүгүнө байланыштуу биз ушул демилгелүү топторду колдоп, ушул түнкү жарыкты иштетип алалы деген максатта болдук. Себеби түнкү жарык айылда сөзсүз керек. Кечиндеси кара-картаңдар мечитке барат экен, көчөгө чыгат экен, же бирөөнүн мейманга чакырганда тойго барат, ошондо көчө жарык болуп турса, бул дагы өзүнчө маданият. Ошондуктан биз муну жакшы колдоого алдык. Биздин айыл өкмөтүбүз дотацияда мунун баарын аткара албайт деп отура бергендик бул туура эмес экен. Коомчулук, ошондой эле бейөкмөт уюмдар жана дагы башка ошол мамлекеттик организацияларга кайрылып мындай иштерди ишке ашырса боло тургандыгына биз ынандык.